чыга бериши кереги жок, мага балдардар тилип коюла коеюн деп. Эрежеге баш ийбей ойной баштагандардын баары акыры жүрүп, көп бир жаманчылыктарга алып келди. Тартиптин жоктугуна алып келди. Мына ошонун баарын бир убактагы түптөлгөн оюндун баарын абдан бир артка тарта баштаган учурлар болду. Бул факт. Мунун баары видеодо жазылып турат. Мен болгон нерсени гана айта алам. Кыскартып айтканда, эң акыркы жүрөктө өткөн нерсе Ош шергесинде өткөн. Ушу өлкө жетекчилери катышып турган оюнда, оюн көз алдында, менин көз алдымда комментатор болуп отурган. Ошол жерде бир гана сүйүнүчтүү нерсеси биздин өлкө жетекчилеринин ушул оюнга ыктап, ушул оюнду көрөм деп келе баштаган, сүйүндүрө баштады эле да, ушунчалык бир өзгөчө. Бирок ошол жерде ошол бир оюнчунун айынан өзүм билемдигинен баш ийбей, федерацияга да баш ийбей, спорт комитеттин, агенттиктин жетекчилерине да баш ийбей, судьяга да баш ийбей, ошол жерде туруп алып өзүм билемдигим менен акырында эмне болду? 10 000 деген киши балага чыкты. Бүтүндөй жұрт карап, бүтүндөй дүйнө карап турган. Баары талкалоо башталды, таш менен уруу башталды, жосунсуз жорук болду. Ошол убактагы президенттин ушундай кейип карап турган баары көз алдыңарда. Ушундай жүрөгү ооруп карап турган көз алдыңарда. Эмне болду? Ушунун кереги бар беле? Ушундай нерсени жеткириштин кереги бар беле? Эмне үчүн ушундай акыбалга келди? Эмне үчүн командалардын тартиби жоголду? Эмне үчүн команданын башкарганда тренерлер баш болду? Демек тескери багып кеткен. Бир гана нерсе, бул эле, утуш керек, алыш керек, так эле, сүздү. Ушул нерсенин кереги бар беле? Мындай жок болчу. Кандай тартип бар эле бу анда? Андан кийин көкбөрү токтоду. Көкбөрү токтогондон кийин эмне болду? Кайра болтур улуттук ойун экен деп уруксат беришти. Ипподромду алдырдык. Тияктан биз жасап беребиз деди. Аяка барганда эмне болду? Доорусу уруксат беришти. Доорусу уруксат бергени менен дагы бир эрежени кармабаганын айынан жазылып турат. Билесиңер, оюн чеңкейип аткан тараптан бурдурганга эч кимдин акысы жок. Ошол жерде баш иштебей, мээс иштебей, бир гана колу менен бут иштеп, Йылган деген керемет оюнчуну бир чиктеп өлтүрүп тыныштı. Эчтен эмес, мыкты оюнчу болчу. Көз алдымда турат. Энедей кезден ушулай улакта жүргөн. Мына ошол менен эмне кылдык? Бүтүндөй биз көкбөрүнү талкаладык. Ушундай нерсеге жеткизбешибиз керек болчу. Демек тартипти баштан караш керек болчу. Андан кийин жүрүп отуруп, ушул Ноорузду күтчелейли, Ноорузга кандай салмак келчелек. Райондук, анан облустук болуп отуруп күчтүүлөр келип, шаардан бирден Ош менен Бишкектен 9га жакын команда келип, терең таза оюн өткөрчү эмес беле. Эми сөздүн кыскасы, булар силерге кичине эсиңерге салып коет деген нерсени айтып атам. Туура түшүндүлөр. Бирөөгө жамандаган келген жок. Эгерде баарыбыз биригип, ушул нерселердин баарын кайра башынан түздөбөсөк, көкбөрүнүн тамырына балта чабабыз. Биздин күнөөбүз болот. Элдин күтүп аткан дагы эле болсо үмүт менен Ноорузда баштачыбыз. Ошол тартипке кайра келип Ноорузда бир түзөлсөк, андан кийин жүрүп отуруп, андан кийин 9-май болчу бүткөдө. Мына ошол жерде жаркырап чыгышыбыз керек. Баягыдай накидкалар, баягыдай костюмдар, баягыдай эрежелер, ар бир команданын кийген кийимдери, сактаган эрежелер менен андан кийин президенттик кубокко жетчилек го. Ошол жерде 100 000, миллиондогон кишилерди толкуп челеп го. Эмне үчүн биз ошолордун баарын жоготтук, ошолордун баарын чийип салдык. Бул качкайган чындык. Мен эмне үчүн барбай калдым? Мен ошондой кир оюндарга аралашкым келген жок. Эмнени сүйлөйсүң ошол жерде барып? Чабышып аткандарын же тытышып аткандарын сүйлөйсүңбү? Мен ошон үчүн барбай калгам, туура түшүндү бул жагын. Аны деле эмне үчүн барбай калганымды баягы эми сураганынан кээ бир нерселерди түшүндүрүп айтып атканга аракет кылдым. Бирок эми дагы да болсо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына бүгүн буюрса бир федерациянын жетекчилиги шайланса, уюштуруу комитети түзүлсө, ушунун баарын жапатырмак. Бир кишинин колунан келбейт. Бул өтө татаал оюн, командалык оюн. Жапатырмак тике турушубуз керек. Жеке өзүмчүлдүк болбош керек. Жалпы улуттук оюн, эл карап турган оюнду баарыбыз уттуң, бул спорт. Бул жерде мен гана деген гана өзүмчүлдүккө барбаш керек. Көкбөрүнүн бийиктигин сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мындай ойлонуп иш кыла турган жердебиз. Мен силерди мына ушул ойлонууга чакырып кетет элем.